Анық сөзді Бүтін Қырғызстан партиясының лидері Алихан Кимсабаевич беріп қойды. Ассаламу алейкум, урматтуу. Биздин ушул Нарын районунун Миңбулак айылык бүтүн тургундары мына ошол маселени көтөрүп атканыңыздарга, ушул жерге чакырганыңыздарга, жаштар кайдыгер эмес жигиттер барып, 2-3 жолу барып, кайра чакырганынан мен да айттым эле. Жаңы жылдын алды болуп атат, менде да бир жакшылыктар болуп атат. Бир аз жаңы жылдан аркага калтырбайлы дегендей сунушту. Бирок бул жигиттер бар, биздин маселе ушул 27-сине деп эл менен кеңешип алып эле акылдаштык эле. Ушул күнү келип берсеңиз деп чакырышкандан ушул чакыруу боюнча келип отурам. Алдыңыздарга чакырганыңыздар үчүн рахмат, ыраазычылык билдирем. Биздин негизги максат эмне болуп атат? Баягы мындан 1 жыл башта мен макул эмесмин деген кыймыл түзүлгөн. Мына ошол мен макул эмесмин деген кыймылдын ичиндеги бир бөлүгү мына ошол касиеттүү биздин кыргыз жерин талкалап, мына тоолорубузду кулатып, сууларыбызды булгап, ата бабаларыбыздын сөөктөрү жаткан жерлерди бөтөн элге, бөтөн журтта бастырбайды. Мен ушуга каршымын деп, макул эмесмин деп, биз ошол мен макул эмесмин деген кыймылы ушул жаралган, ошондо түзүлгөн 7 бөлүктөн турган талаптар бар. Мына ошол талаптын бири ушул болгондуктан азыр Кубаныч мырза айтып өттү, Улан мырза, Саламат мырза, ушулар баарын ченден айтып берди. Мен азыр айыл өкмөтүбүздүн кыскача баянын угуп, районубуздун акиминин баянын угуп мен ушуга келатам. Билесиздерби? Биз имамыбыз айткандай, биринчи кезекте биздин ниетибиз бузулуп калды да, бейлибиз бузулуп калды. Мына айтып атпайбы, жетим жесирлерге жардам берип атат деп, биз Кытайдын пешинен намаз окушубуз керек экен деп. Колунда жокторго жардам берип атат, көмүрүн алып берип атат деп Кытайга барып рахмат айтып сыйынышыбыз керек экен деп. Улакчыларыбызды улак чаптырып атат деп сыйынышыбыз керек экен деп. Бул жакшы эмес. Негизи жакшы. Бул бардык Кыргызстандын бардык жеринде болуп атат. Кадамжайдагы, Шамбисайдагы алтын кени боюнча кабарыңыздар бар. Кадамжайда бир да киши калбастан чыгып, өздөрүнүн чечимин кабыл алышты. Мына кече жакында көрдүңүздөр, Чаткал районунда, Алабуга менен Чаткалдын ортосунда ушундай маселе болду. Биз мындай кылалы, кыска сүйлөйм, мен келечекти жанагы Калыгул Оолуянын кечиккен батасы дегендерде бүт баары жазылып турушунду. Муну окуп атасыздар, көрүп атасыздар, WhatsApp'тан кетип бартат. Бул Кытай деген бале кирген жерин оңдурган эмес. Кытай деген баледен Америка ысылдап атат. Кытай деген бале мына 150 миллион халкы бар Россияга чоң проблема жаратат. Мына азыр жол катар келатсаң бүт Кытайча жазылуу. Бишкекке барсаң мамлекеттик улуттук университетте Кытайча жазылуу. Булар эмне үчүн ошондой болду? Акырындап биздин каныбыз аркылуу жаныбызга кирип баратат. Эгерде биз ыймандуу болгон болсок, айтып атпайбызбы? Жогору жактагылар кайсы жакта карап атат деп. Пейил эмне үчүн бузулду деп имамыбыз какшап атат. Пейил ушундан бузулуп атат. Биз ачка калган жокпуз, айланайындар. Караңыздар, согуш мезгилинде дагы бир кесе талканды 4 киши бөлүп алып жесе дагы бирөөнүн бир тоогун мурдаган эмес касиеттүү эл эле. Биз бирөөнүн байлыгына көз артпаган эл эле. Биз курсагыбыз тойсо ошого шүгүр деп жашап келдик эле. Эми бүгүнкү күндө мына ошол Кытай муну кылып атат деп көрүп атасыздар эми. Бир арзыбаган, эч нерсеге жарабаган нерселерди жасап койсо, биз ошолорго милдеттүү болуп калгандай болуп атабыз. Биздин айыл өкмөтүбүз айтты азыр 40 миллион сомду ким төлөйт деп биз топпошубуз керек экен. Садакалар. Мен 95-жылы дагы ушундай болуп сессияда отурганда бир жазган элем да, бабалар ушул күнгө калтырды деп, боз үйдө калбагайсың биз кеткенде деп. Ошол заман келетабы деп копурдум. Келип калды. Биз кечигип атабыз. Кытай күндөн күнгө көбөйүп келет. Менин сунушум ушундай. Кабыл алсаңыздар ушундай. Ушул мезгилге чейин биздин ата бабаларыбыз алтыны жок жашап келдиби? Жашап келди. Мындан кийин да жашай алабызбы? 1000 жол айтып жашай алабыз.
тойгулачу ушул жерди талкалаганды, же болбосо жайыттарыбызды, көзүбүздүн жашындай болгон туп-тунук сууларыбызды ошолорго цианидтерди агызып, соляркаларды агызып көргөн күнүбүз курусун кыргыздар. Мына ошону көрбөй эле койдук ошондой күндү. Ошолордун акчасын албай эле койдук. Ошолордун көмүрүн жакпай эле койдук. Тамагын ичпей эле койдук. Булагын чаппай эле койдук. Келсин деген. Күнгө кечигебиз туугандар. Күн санап кечигип баратабыз. Мына мен өткөндө айттым, 60.000 кыргыздын кызы күйөөгө чыкты деп. Эми үчүн биздин паспорттон жана Булутту деген жерди алып салышты. Ошолорго паспорт эртерээк сатыш үчүн эми үчүн экинчи кадам эмне болот? Экинчи кадам бардык жерде шаарларда дагы акимдерди, мэрлерди эл шайласын деген мыйзамды киргизишет. Булар ай эбегейсиз акчаны берип атат. Кыргыздын колу менен муунтуп келатат. Мына ошондой 2-3 Кубанычка окшогон, Уланга окшогон, Саламатка окшогон жигиттер чыкса, эртең ошол кыргыз гезиттерине алар акча берет Кытайга. Буларды каракчы кылып жазгыла дейт. Буларды чыккынчы кылып жазгыла дейт. Телекомпанияларга акча берип атат булар. Кыргыз деп күйгөн жүрөгү бар азаматтар баарын мыкаачы кылып көрсөтүп атат. Биздин акылыбыз көп нерсеге иштебей калды. Биз түшүнбөй калдык. Bir gün büröөнү мактайт дагы, эртеси күнү аны карасаң эле кып-кызыл желбоос жырткыч болуп чыгат. Жырткыч деп кан ишер бир азамат экен деп көтөрүп чыккан эртеси карасаң эле жок, бул баатыр экен деп чыгат. Биздин башыбызды айландырып бүттү. Кытай бир тараптан, ал жактагы бул жактагы кошуналарыбыз бар. Кыргыздын башын көтөрүп көкөлөп кетишин көпчүлүк каалабайт, мына ачык айтайын. Биз өз тагдырыбызды өзүбүздүн колубузга алып, өз киндигибизди өзүбүз кесип, өз түндүгүбүздү өзүбүз көтөрүп, жанагы имамыбыз менен акимибиз айткандай, бир билек, бир тилек болбоюнча биз бөтөнгө жем болгону калдык садагалар. Бөтөнгө жем болгону калдык. Мына Дөбөлүк айылы менен Миң булак айылы, же болбосо Миң булак айылы менен башка айылы аралашпай жүрүп, бири-бирибиз менен эрегишип жүрүп, ынтымактын жоктугунан бөтөндөрдүн колун карап баратабыз. Иманыбыздын жоктугунан ушундай болуп баратабыз. Тартибибиздин жоктугунан ушундай болуп баратабыз. Бизди көрүнгөн келип бийлеп калды. Бишкекти караңыздар, Турусбеков көчөсүнө барыңыздар. Кимдер гана жүрбөй атат, бирок кыргыз гана жок ошол жерде. Ушинтип ушул жол менен барып отурсак, биздин келечегибиз өтө опурталдуу, кооптуу. Кыскасын айтканда, урматтуу, ошол бир эле айыл жыйналган жок, өрөөнүн баары жыйналып атат да, туура. Мына районубуздун акими Семетей Мырзабекович деп айылыбыздын башчысы, айыл өкмөтү. Мына ушундай жыйынды өткөрүп, бардык ой пикирлерди айтууга мүмкүнчүлүк түзүлүп аткандан кийин биз коркпой мүмкүнчүлүгүбүздү айтышыбыз керек. Мына жерден чечимди сиздер алышыңыздар керек. Эгер айыл өкмөтүнүн депутаттары мына азыр бардык бале элден башталып атат десе түшүнбөйт эле. Ошол айыл өкмөттүн депутаттарына, айыл кеңештин депутаттарына шайлоо болуп атканда, урматтуу туугандар, бирөөнүн тайын жеп, бирөөнүн коюн жеп шайланасыздар. Мына ошонун азабын тартабыз эми. Кечээ жогорку кеңешке шайлап атканда дагы тай жеп, булак тартып, булак чаап, ошентип шайлаганбыз. Ошонун азабын дагы жейбиз. Биз биринчи кекиртекти тыялычы. Кекиртекти тыялы кыргыздар. Биз тейилибизди оңдойлу. Мына имамыбыз айткандай, биз ким элек ким болдук? Эч качан эч кимдин колун карабадык эле. Ачка туруп, өрмөлөп, бирөөнүн барып жуугундусун жегенден көрө, тикеден туруп ачка өлгөн кыргыз элек. Бүгүнкү күндө мына жол катар карап келатам, айыл өкмөтүбүз айткандай, мал көп, жылкы көп, Кудай кут кылсын ушуларды. Эч качан жамандык көрбөйлү. Бирок могу жерибиз тойбой атат, могу жерибиз тойбой калды. Эми ошол нерсени көкүрөктү тойлогон болсок, жүрөгүбүздү тазалаган болсок, ишенип коюңуздар, биз кыргыздар эч кимге эч качан кор болбой жашай алабыз. Мына ошол айыл кеңештин депутаттары Кадамжайдагы Шамбисай маселесин чечкендей кылып, айыл кеңештин депутаттары жыйын өткөрүп, ошондой чечим чыгарып бериңиздер, жогорку кеңеш да жокко чыгара албайт. Кыргыз өкмөтү да жокко чыгара албайт. Эч ким жокко чыгара албайт. Эгер биздин айыл ынтымак болуп ошол чечимди чыгарып берсеңиздер, биздин акимдин дагы колундагы курал ошол болот. Областтын жетекчисинин дагы Бишкектин алдындагы курал ошол болот. Себеп Конституцияда экинчи беренесинде жазылып турат.
Бийликтин бирден бир тупкасы жана эгемендүүлүктү алып жүрүүчү бул кыргыз эли деп жазылды. Мындан өткөн тупка жок, мындан өткөн жараткан Аллах субханала таала башка эч ким жок. Ошол укукту колдонобузбу? Андан башка укук жок, андан башка мыйзам жок, садаралар. Келгиле, баягы бир кесе оокатка, же болбосо кызарган бир кичинекей акчага берилбейди. Анан айыл өкмөтүбүздүн башчысына айталы. Биздин улакчыларыбызды колдоп келатат деген сөздү айтпайлы, уят болобуз. Биздин спортсмендерди ошолор колдоп келатат деп уят, себеп сырттарына могу жерде канча салык маалымат каражаттары турат. Поштава мамлекеттер укса эмне дейт? Кытайдын табагын ичип келдикпи күрөшкө деп айтса не кылабыз? Антпейли. Элиңди, жериңди берип, күч топтодуңбу кыргыз десе не деп жооп беребиз? Ушуларды айтпайлы, бираз абайлайлы, элге ынтымак, амандык, жакшылык, ыйман, жаңы жылдын алды келатат. Эми жаңы жыл бизге 365 күн, бизге жаңы жыл кыргыздар үчүн куттук болсун. Аманчылыкта, жакшылыкта жашаганда. Биринчи, бүгүн биз жыйналышты чечип чыгарып атабыз, урматтуу агай туугандар. Андан сөз кылып, буга тигиберде кыйынтып алабыз, жаштар. Биз дагы өзүбүздүн ишибизди жасап атабыз. Биринчи, компания ишин токтотулсун. Акы 100% болуп атат. Мен окуп атам азыр, унутпаңдар. Экинчи, 18.04.2018 жылы айрылык кеңештин токтому жокко чыгарылсын. Мына жазылды. Үчүнчү, соттон саны жаймосуздагы компания иш берүүнү токтотуп, тоого түшсүн. Башка дагы. Ордун ушул мектеби. Тоого берилди. Каршы. Карыз жокпу? Мына ушул бүгүнкү жыйналышта ушул протокол чечими кабыл алынды деп эсептеймин. Thank you.